Улуу атамекендик согуштун ардактуу ардагерлери, кымбаттуу тылдын эмгекчилери, урматтуу мекендештер жана кадырлуу меймандар, бүгүн биз көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөр менен бирдикте улуу атамекендик согуштагы улуу жеңиштин 80 жылдыгын белгилеп жатабыз. 9 май улуу жеңиш күнү жүздөгөн элдердин ар бир муунду бириктирген ыйык күн. Ата-бабаларыбыздын майтарылбаган эркин, күжүрмөндүгүн жана баатырдыгын эске салып туруучу өзгөчө күн. Мына ошондуктан эч ким эч качан унутулбайт деген осуят бүгүнкү күнгө чейин чын жүрөктөн айтылып келет. Биз кан майданда курман болгон миллиондогон адамдардын жаркын элесинин алдында башыбызды ийебиз. Мына ошол аламаттан аман эсен калып, өз мекенине жеңиш менен кайткан ардагерлерибизге, жеңишке жетүүдө кан майдандагылардын демине дем берип колдоп, тапкан ташынганын фронтко жөнөтүп турган тылдын эмгекчилерине түбөлүк таазим этебиз. Ошондуктан баарыңыздарды ачык асман, бейпил турмуш тартуулаган бүгүнкү улуу жеңиш майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сүйүктүү Кыргызстаныбызда ар дайым тынчтык өкүм сүрсүн.